Алтынбек Сулайманов кызматын тапшырды. Ырыс Жекшеналиев кардиология борборуна жеткирилди. Бишкекте жакында VIP маршруткалар пайда болот. Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан айтмакчы программасы. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов өз каалоосу менен кызматын тапшырганын билдирди. Ал бүгүн 27 сентябрда билдирүү жарыялап, жергиликтүү башкаруу системасы реформа болмоюнча өнүгүү жоктугуна көзү жеткенин, андыктан убакытты текке кетирбөөнү чечкенин айтты. Ну, как хочешь. Жергиликтүү бийликтин ишин жон терим менен сезип, ичинен көрдү. Жергиликтүү бийликте бүгүнкүдөй башкаруу болуп турганда, элетте эч кандай өнүгүү болбосуна көзүм жетти. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлиги олуттуу реформага муктаж. Мен саясатчы, сөзүнө бек турган инсан катары ар бир баштаган ишимди аягына чыгарууга аракеттенип келем. Мындай жергиликтүү башкаруу системасы иштеп турганда, аракеттерим текке кетерине көзүм жетти. Ошондуктан мен Ысык Көл элинин да өзүмдүн да убактымды кетирбей өз каалоом менен кызматымды тапшырууну чечтим, деди саясатчы. Бул кызматка ал быйыл 24 февралда дайындалган. Камакта жаткан активист Ырыс Жекшеналиевдин жүрөгүн текшертүү үчүн бүгүн 27 сентябрда улуттук кардиология жана терапия борборуна алып барышты. Бул тууралуу анын адвокаты Кантемир Турдалиев билдирди. Мен өткөндө өтүнүч келтиргем. ЮРФАдан текшерүүдөн өткөрүшкөндө кардиологдун консультациясы керек деп айтышкан. Ошону ишке ашыруу тууралуу өтүнүч келтиргем, деди. Активист Эрлан Бекчиро уулу Жекшеналиевди оорукананын кардиология бөлүмүнө алып барышканын, анын жүрөгү мурдада ооруп жүргөнүн, азыр абалы начар экенин, тарапкерлери аны текшертип гана койбостон ошол жерге жаткырып, дарылоону талап кылып жатышканын айтып берди. Фейсбуктагы Политузник баракчасынын администратору 19 жаштагы Жекшеналиев 14 августтун кечинде милицияга бир нече саат сурак бергенден кийин камалган. Глупости все это. Активистке каршы кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин 3-бөлүмүнө ылайык кылмыш иши козголгон. Бишкекте жакында VIP маршруттук таксилер пайда болот. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында Бишкек мэриясынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директору Максат Нусувалиев билдирди. Анын айтымында, учурда долбоор макулдашуу этабында жана жакынкы арада Бишкек шаардык кеңешинин кароосуна сунушталат. Бул долбоор VIP кичи автобустарды ишке киргизүүнү карайт. Төлөм болжол менен 40-50 сомдо түзөт, деди ал. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар.